Taram! Dostlar, андамесе мурунку чыгарылыш 1000 лайктан ашты. Барыңыздарга чоң рахмат. Ақтан мурункуда айткандай эле, бүгүн мен лепешка жана майонез жеп алып бармакчымын. Анда эмесе кеттик. Жашоодо ар кандай нерселер болуп турат. Мисалы, жумуштарыңыз жакшы, койгон маселелериңиз өз орду менен болуп жатат. Жыргап, жылмайып жүрүп, анан бац, и бир проблеманы эстеп кеттиңиз. Go'zal qizaloqlar ham o'zlarining tabrik so'zlari bilan ishtirok etayotgan ekanlar, marhamat. Oqaridan oppoqli bo'ldi. Көрдүңөрбү? Жакшы эле сүйлөп баштаган. Анан бир нерсени эстеп кетти да. Sen bilesin ben kim? Ne senin bakek, ne senin takek. Же болбосо кичинекей үстө конокто жүргөндө ата-энелерибиз бизди көзүнүн кыйыгы менен карап койчу эле го, эгерде биз тентек кылып жатсак. А балким Өзбекстандын тойлорунда ушундай. Азыр ушул татмакай кызыбыз бизге сүйлөп, анан ыйлап, бакырып, секирип берет. Аягында айтарым, балким бул кызыбыз деген ушул тойдо өзүнүн ыйлаганын ойлоп, анан кайра ыйлап атат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. NSI Кыргыз бренд дүкөнү, дүкөндөрдүн дүкөнү. Тамеки чегүү сиздин ден соолугуңузга зыян. Ал көптөгөн ооруларга алып келет деп Саламаттык сактоо министрлиги какшап эле келип атат. Аны укпай жада калса бир айылда эшек да тамеки чегип баштаптыр. Аягында. Кара, жана монча болду. Мурдун жаптыр. Я мына жок уже түйүнө жатып калды. Элестеткиле эшектер тамеки чексе, анда аттар арак ичип жүрүшөт. А койлор вообще дискотекада жүрүшөт. Башында ойлогом мен жөн эле тамеки оозунда турат деп. Бирок байкасаңар, мурдунан түтүн чыгып атат. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean big. Негизи эшектер чөп эле жейт, мына эмесе. Эми түшүндүм. Балким бул эшекти аял чыштап кетип, нерв болуп тамеки чегип атат. Эх, сүйөм десем да болбой чыштап кетти. Бирок эшектик кылып койдум да. Жок! Биздин ойтобонун бардык чыгарылышындагы эшектер бир эле эшек деп ойлойм. Эми элестеткиле, бир эшектин бир күндүк жашоосунан үзүндү. Иши кылып баарыңардан суранчы, эшектерди жөн койгулачы. Достор, эми айткылачы, спорттун канча түрүн билесиң? Көп, абдан көп, э? Анда эмесе дагы бир түрү чыкты. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Бул спортту мен төш-көтөш деп атадым. Айрыкча кызлар ойносоңор тамаша. Элестет. Айбек, не? Жүрү төш-көтөш ойнойбуз. Мындай болсо жакында дагы бир башка баш деген оюн чыгышы мүмкүн. А балким бул балдар төш менен эмес, ич менен кагышып атат. Же элестеткиле, рубльдүн курсу түшүп кеткен, э? Анан ал сомго кагылып атат. Жуксун деп. А балким бул балдар өзүн короз сезип атат. Же болбосо булар жаңак чагып атабы? Жаңак чагып атат, арбуз жарып атат, коон жарып атат. Иши кылып бул балдарга көп фантазия кошсо болот. Кийинки видеону биринчи көрөм. Айтыш. Томпойгон сон балай, бирок жылаңач. Болгондо да кышында.
Жып жылаңач эмес, бутунда чокою бар. Сау ol. Бар үйгө бар. Үйгө бар жүр. Бар үйгө. Ал енді. Ол жүріп басқан сүр. Ол қашып басқан Анан ушинтип үйүн көздөй 20 километр чуркап айылдын баарын аралап тамаша. Кызык, не кылып жүрдү ол экен? Чуркаган соон экен. Томпой. Черепашки ниндзя кино тасмасын баарыбыз эле көргөн. Эми элестеткиле айылда тартып жүрөт. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь. А балким бул бала эртең менен бала бакчага кечигип, кийингенин унутуп калган. Же болбосо элестеткиле. Күйөөсү келип калып, Турганын карап кой. Кармалдыңбы? эгерде силер аял заттын эң алсыздар деп ойлосоңор, анда кийинки видеону көрүп. Аблом башынан аягына чейин мен бул балага ишенгем. Бирок балким биз билбейбиз. Кыздар бизге билгизбейт, тренировка кылышат. Супер күчүн билгизбейт. Бирок жини келгенде бул кызыбыз кийин күйөөсүн мощно кырмайт окшойт. Айдын аяғы болып қалды. Зарплата қана? Зарплата жок. Мына саганда. Эки нерсени байкадыңарбы? Биринчи, иттин үргөнү угулду. Болгондо да прогиб ыргып атканда. Итпи же бала чыдабай кетип үрүбүйдү. Экинчиси, тиги жакта бир кичинекей бала кечки кыймылдабай карап турат. Балким бул балада кезек күтүп атат. Иши кылсак кызыбыз молодец, эркек экен. Аягында айтарын негизинде кыз баланы прогиб чаппай эле карга тыгылып калгандан аны куткарып чыгып атат. Кандай гана бийлейбиз тойлордо. Бирок мен мындай өзгөчө бийди биринчи жолу көрүштүм. Байкебиз өзүнө келип калды. Байкасаңар, балким бул байкебиз бийлеп эле атты туурап атат. А бул жерин байкасаңар, байкебиз деген бийлеп эле колун резеткага тыгып алгандай. Же болбосо колун ысык сууга күйгүзүп алды. Ай, колум. А негизи музыканы туура эмес коюп койгондой. Бул лезгинканын ордуна башка музыкалар болуш керек. Эми элестеткиле, 20-30 жыл өттү арада. Бул байкебиз небереси менен сүйлөшүп жаткан кези. Ата, сиз жаш кезде бийлечү элеңиз? О, абалам. Мен жаш кезде аябай сонун бийлечүмүн. Кана көрсөтүңүзчү. Достор, мурунку берүүбүздөгү сүрөткө ар кандай жооптор келди. Чоң рахмат, күлкүмүштүү, кызыктуулар болду. Бизге жаккандар мына булар чыгарып койдук жана эң сонун деп биз ушуну таңдадык. Куттуктайбыз, белегиңизди келип ушул WhatsApp номерине жазып алып кетсеңиз болот. Андай эмесе достор, кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Өзүңөрдүн кызыктуу жана күлкүмүштүү ой пикириңерди астына жазабыз. Достор, мына актан мени лепешка майонез менен алып барасың деген, мына мен лепешка майонез жеп алып бардым, уже жеп бүттүм. Достор, эми менде идея. Эгерде ушул видео 1000 лайк чогулса, анда кийинки көрсөтүүнү актан алып барам. Достор, бул ойтобо долбоор болду. Биздин видеого класс баскыла, пикир жазгыла жана Young Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо ушул дарекке же болбосо WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот.